Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздерге маалымат берүүгө мажбур болдум. Себеп дегенде менин дарегиме Болот Жээнбеков мына бир 2-3 күн мурда жалган сөздөрдү айтып, жаман сөздөр менен мени атап, ошол үчүн мен өзүмдүн жасаган ишимди ал киши кантип урдаганын, иниси экөөүн баарын ошо элге айтып бергенди чечтим. Биринчиден, ал киши менен кандай таанышып калдык? Алар болсо биздин технопаркка арендага алабыз деп магазин келген экен. Балдар ошо арендага берип, контракт түзүп, өзүбүз ремонт кылып, алар ошо бизди ремонт кылдырып алып, анан арендага кирет, иштете баштайт. Анан кийин болсо мен бир күнү ал технопаркка келгенде, ошол жерде ал киши ошол жерде экен, анан кийин ошо ал киши менен жолугуп калдым. Анан кийин мен айттым, мен ишкер адамдарды жакшы көрөм. Мен айттым, ушу жакшы болду ачканыңар, иштеп атканыңар жакшы болду. Кандай неметип көбүрөөк ачпайсыңар, көбүрөөк өнүкпөйсүңөр десем, ал айтты, бизге тыйын тыпыр жагынан бир аз кыйналыштар бар, ошон үчүн биз болсо тез өнүгүп кете албай атабыз депчи, оборотко акча жетпей атат. Анан мен айттым, анда келин анда сүйлөшөлү. Биздин да тажрыйбабыз бар деп. Себеп дегенде биздин жасаган ишибиз бар. Аны элдин баары күбө. Анан ал киши кайрылды. Биз ал киши менен сүйлөштүк. Анан биз аудит өткүздүк. Бул сүйлөп атканда аудит жөнүндө бир сөз айтпайт. Аудиторго биз акча төлөдүк, ал международный аудитор. Алар болсо текшерди компаниясын. Текшергенден кийин аудиторское заключение колубузда бар. Алар жыйынтык чыгарды. Биринчиден, биз кире электе бул кишиде 4 эле магазин болгон и бир участок болгон. Экинчиден, ал бардыгы банктарга залогдо турган, KCB менен РСКда. Бунун бардык кагаздары бар. 2016 жылы. Адан тышкары жанагы товарларды алып келген компанияларга $1 миллион карсы бар, банктарга $3 100 000. Кошкондо $4 100 000 карсы бар. Экинчиси, бизнес эсептеп чыкканда аудиторский компания айтты, булар убыточный депчи, булар банкрот болот деп. Булар жана элден келген товардын эле акчасын алып, бирин башына бирин кийгизип кетип атат депчи. Анан биз албайбыз деп чыктык. Албайбыз деп чыкканда ошондо Бакыт менен Болот Аматов суранды, аудитор чыгып турсунчу деди. Алар чыгып турсун дегенде мен айттым, чыгып турбайт дедим. Алар айтты, чыгып тургандан кийин алар айтты, бу жерде бонус бар деди. Ай сайын $200 000 биз бонус чөнтөбүзгө түшүп турат дейт. Ошо бонусту мындай неме кошкондо биз прибыльге чыгабыз, ошондо $2 400 000 биз жыл сайын доллар пайда алабыз дедим да. Биз ага кагаз кол койдук. Ал кагаз да колубузда бар. Ошондой бонусу бар экен деп туруп. Эси бонусу болбосо, анда башкача неметебиз депчи, башкача оценка кылабыз деп биз сүйлөштүк. Макул деди. Анан кийин болсо бизге бир эле гана акча кереги жок, бир эле гана акча керек, бир эле акча берсеңиздер эле болду, биз өнүгүп өсүп гүлдөп кетебиз деп туруп. Анан мен айттым, анда мен дайыммын дедим, кел иштешелик дедим. Бул болсо бир күндө болгон жок, бир жумада болгон жок. Бул сүйлөшүү 3 айбы 4 ай болду. Анан кийин булар болсо келген сайын ошондо мен көңүл буруп атып мындай немени оюн алмаштырып атканда. Анан мен айттым, Жаныбекке биз албайбыз депчи. Ага болбой алар чалып отуруп келди, көрүшөлү, эми акыркы жолу көрүшөлү деп туруп, анан кийин бул тайм аутта жолугуп, ошол жерде макулдаштырып, болду ушу менен ушундай болот деп, анан макулдашып, анан биз ал кишилер менен партнер болдук. Партнер болгондо биз эмне кылдык? Биз болсо ошо $4 100 000 жаптык карызды. Бул бир. $12 миллион ошонун ичиндеги $12 миллион бердик биз ал компанияга. Ошонун ичинде $4 100 000 жаптык карызды. Экинчисинде биз айттык, силер салык төлөпсүңөр, жаңы компания ачабыз, жаңы компания киребиз дедик. Ал барлык компания өзүңүз жаап, өзүңүз бүтүрүңүз дедик. Анда эптеп, септеп, шалпалтайын чыгарып, эптеп жапты. Ар жерде бир уголовный иш болуш керек ар жерде. Салык төлөгөн үчүн ошо Болот Аматовго. Анан биз жаңы компанияга киргенден кийин биз жанагы Болот Аматовдордун активин өткүзүп баштадык ошо компанияга. 2 магазин Болот Аматовдо калды. Биздин компанияга биз чу дегенде эле 2 магазин кирди. Анан бир участок. Башка эч нерсе кирген жок.
Алган баары жалган 2016 жылы. Ошол эки магазин менен участогын ошо Болот Аматов мен менен акчасын теңдесин деп туруп, мен жогорку рыноктан 2-3 эсе баалап, ага мен ошолорду сатып алдым. Атайын ошо бал акчасын ошо менен акчаны алып салсын деп туруп. Компанияга мындай кире албайт, ал неме юридически киргизе албайбыз аны, финансовый да киргизе албайбыз. Мисалы, ошол эле участокты мына Чүй областындагы 0,6 соток ногу Новопавловкада турган. Эми бул участокты биз болсо 1 миллион 630 миң долларга баалап алдык. Ал участогыңыз билбейм, 100 миң доллар турат болуш керек. Бул акчаны мен ага берип, анан кийин ал болсо мен менен кошо теңдеп, анан кийин инвестиция кылды. Жана айтып аткан 5%дан бер деген. Бул акчанын бардыгы биз берген акча. Биз бириккенден баштап Болот Аматов, Бакыт Аматов бир тыйын акча салган жок, урдагандан башка. 2016 жылы иштеше баштадык. Мен анда саясатта аралаша баштадым, президенттикке талапкер болом деп. Мен айттым, силер иштейсиңер, силер неметесиңер, биз бухгалтерлер беребиз дедик. Бухгалтерибиз иштей баштады, немете баштады. Анан кийин болсо биздин главный бухгалтерибиз келип алып 6 айда иштей албайм деп кетип калды жумуштан. Эмне себептен иштей албайм десем, тиги булар болсо акчаны сурабай эле кассадан өзүнүн үйүндө алгандай эле алып берет экен депчи. Анан мен чакырып алып айттым, мындай болбойт го дедим да. Эми бухгалтериңиз мындай көнөлөй экен, андай көнөлөй экен. Анан башка бухгалтер бердик. Шарт түзүп баштадык иштесин деп. Ошол ушу менен жүрүп берди. Мен болсо 2017-тен кийин сыртка чыгып кеттим. Буларды көзөмөлдөгөн эч ким жок болду. Булар өз билгенде иштеди. Мен буларга толугу менен ишендим. Барлык банковский документ бардыгы өз билгенде кылды. Биз ошо 12 миллион доллар инвестиция жасадык. Ошонун ичинен мен келгенден кийин мага Жаныбек жыеним айтып баштады. Биякта проблема бар. Карабасаңыз болбойт депчи. Компаниянын шарты өтө начарлап баратат. Магазиндердин саны көбөйүп атат, арендага алган үчүн саны көбөйүп атат. А бирок биздин магазиндердин жана биздин акчага салган жаңы магазиндерден башка эч нерсе көбөйбөйт. Булардын биз менен партнерлор болгондун, булардын менчик магазиндери көбөйүп атат депчи. Урлук болуп атат деп туруп. Биз аудит кылдык. Булар отчет менен келгенде компания убытокта да, прибыль жок. Ошол эле учурда буларда 2022 жылы Бакыт Аматовта 6 магазин пайда болду. Биз кирип атканда эч бир магазин жок болчу. Болот Жээнбековто 12 магазин пайда болду. Жана прораб деп бардым мен. Анан кийин мен айттым аларга, силерде магазин пайда болуп атса өзүңөрдө, силер бизге арендага тапшырып атсаңар, прорабты ачып атсаңар, биздин компания байыбай эле убыток болуп атат. Анан компанияны болсо мен айттым, анда мындай кылалы дедим. Мен түшүндүм булардын урдуп аткан акчасын. Мен айткам, эң негизгиси акча урдубагыла, алдыбагыла деп. Ошондой келишим түзгөнбүз. Анан кийин болсо мен аны көргөндөн кийин мен айттым, анда мен долямды сатып алгыла деп. Мен салган акчамды чыгарып бергиле дедим. Мен айттым, биз болсо 12 миллион салдык. Ошо мынакей 5 жыл 6 жыл өттү, мен айттым ошо 15 дедим. Акыры неметкенен айттым, ошо 13,5 үстүнө 1 миллион кошуп бергиле дедим. 5 жылдан кийин булар магазиндерди куруп алган өздөрүнө. Булар нары басты, бери басты, анан айтып атпайбы, инвесторлор карап туруп, Бабанов берди экен деп кирбей койду деп. Бу жерде логика жок. Бабанов сатып чыгып атат. Инвесторлор эмнеге кирбеш керек? Мени жаман көрсө инвесторлор. Себеп дегенде инвесторлор булардын жүзүн көрүп, жазып аткан бизнесин көрүп, бизнести анализдеп, алар бияка кирбеүүнү чечти. Бул ал кишинин жалган айтып аткан аферистик характерин көрсөтөт. Экинчиси, биз аудит кыла баштадык. Аудит кыла баштаганда 450 миллион сом кассада акча жок. Жанагы товарларды алып келген, элдер бир товар алган, то есть алып келген компанияларга 450 миллион сом жок. Кака кетти бул акча? Жооп беришпайт. Тигиндей мындай, андай, тигиндей мындай деп.
Анан кийин мен айттым, анда келгиле дедим. Бакытты Аматовду председатель совдир кылалы, независимый директор коелу дедик. Независимый директорду койдук. Койгондон кийин эле Бакыт Аматовдун $10.000 ошомойдон калтырдык. Машинесин ошомойдон калтырдык. Анан кийин тиги киши иштей баштаганда көп нерсе чыга баштады. Бир мисал, жанагы акча сала турган банкоматтар. Ошол эле бир компания акча сала турган банкоматтарга 7.000 сом төлөсө турган кичинекей бир немеге. Аны болсо Бакыт Аматтын аялы тапшырат, а компанияга 1000 сом төлөйт. Ошонун негизинде компанияга себеп дегенде магазиндер көп жерде турду да 8 миллион сом убыток алып келген. Компания 1 миллион табат, Бакыт Аматтын аялы 7 миллион сом табат. Адан тышкары бир топ акчаларды урдаганда $200.000 бар. Ошонун баары жыйнап отуруп, анан кийин болсо мен алдаган адамдардын баарын жаман көрөм. Урдаган адамдар менен да сүйлөшө алам. Мен ал тиги экөөнү чакырып алып туруп айттым, жанагы убыточный магазиндерди жабышыбыз керек деп. Себеп дегенде компания банкрот болоюн деп атат деп. Ошондо менде тандоо болду. Өзүмдүн берген акчамы чыгарып кетип, буларга компания тапшырып кетип коюуга. Анда жанагы 450 миллион сом карыз болгон компаниялар, поставщиктер, алардын саны бир 500-700 жетет го дейм. Алар буларга келип сураганда, булар банкрот болгонду, алар айтат деп, да мына бабам өзүнүн немесин, акчасын алып кетти, имуществосун алып кетти деп туруп, бул сөз жаман сөз деп туруп, мен айттым, Жаныбек кел башкарып эптеп буну немеден ушу ямадан чыгаралы деп. Мен мындай операционга киришкен жокмун. Иштей баштадык. Иштей баштаганда тиги орус директорду, Игорь деген директорду коюп иштей баштаганда буларга поток акча токтоп калды. Токтоп калганда эле Болот Аматов келди, Болот Жээнбеков келди, айтты, Өрбек Токтогуч, мен болсо өзүмдү ойлойм, сатат элем, сатып алыңыз, минтип алыңыз депчи. Ал сунуштады. Анан мен айттым, келиңиз анда сүйлөшөлү дедим. Анын алдында жанагы айтып атпайбы, жана 6 магазин боюнча. Мен болсо ошо 6 магазинди жөн эле кагазды билбей эле кол коюп коюп турум, мага кагазды минтип туруп берип коюп бер деп. Биринчиден, урматтуу кыргызстандыктар, договорду кол коердо, имуществону сатаарда баарыңыздар жакшы билесиздер. Биз ага бердик, ал алып кетти, карады, юристтери менен карады. Бул болсо 1 жума, 2 жумада талкууланды. Анан келгенден кийин нотариально аялынын уруксаты менен болгон иш. Аны мындайынан алдап койду, минтип койду деген болбойт. Биринчи баракты оңдоп коюп туруп, үчүнчү баракты оңдоп коюп тур деп туруп. Ал болсо жана генеральный прокуратурага биз сделка бүткөндөн арыз жазып, мен ал арызды окугандан кийин таң калдым. Алар экспертиза кылды, мамлекеттик экспертиза кылды. Адан кийин алар чечим чыгарды, бу жерде неме жок депчи, подделка документов жок, сделка болгон, акча төлөнгөн деп туруп. Экинчиси ГКМБга жазды. ГКМБга суракка бардык. Алар да экспертиза өткүздү. Алар да андай жыйынтык чыгарып берди. Ошонун негизинде айтып атпайбы, тиги 6 магазинди неметип өткүзүп берди. 6 магазин толугу менен мен берген акчага курулган. 1 тыйын Болот Аматов биз компания киргенде 1 тыйын берген эмес. Ал жанагы берген 4,5 миллион деп атпайбы? Мен 4,5 миллион акчамы кантип ошо 1,5 миллионго сатам деп. Ошо 6 магазинди мен айттым да, сатып алгыла биздин ойлон, же акчаны кайрып бергиле дегенде, ошондо биз кагазга кол койгонбуз. Ошо 1 жылдын ичинде сатып ала албаса, анда ошол биздин акчага тиги магазиндерди өткүзүп берет деп туруп. Ушундай келишим болгон. Мен 1 жыл күттүм алардын сатышын. Алар менен мага эмес, алар менен калып иштейм деген адам табылбады. Алар менен партнер болом деген адам табылбады. Ошон үчүн саталган жок алар долясын. Менин долям саталган жок. Биз калабыз деп туруп. Экинчисинде анан кийин болсо Бакыт келиптир, эми болсо Өрбек Токтогулович, Болот Аматович айтып атат, эми болсо ушунча жүрдүм, мен эми создательмин да, мен магазинди ачтым да, ошо бир магазинди мага берип койсунчу деп. Анан кайсы магазин десем, ошо 6 ичинен Ошту дептир да, эң чоң магазинди тандап алыптыр. Мен айттым, макул ошо. Макул дедим, берели ошол Ошту дедим.
Ошту бердик, ал болсо бир компания ичинде турган. Ошту бергенден кийин Болот Жээнбеков сата баштады Ошту. Сата баштады да келди да айтты, Ошту сатып албайсыңбы деп. Бунун баардыгы биздин компанияда. Мен айттым, канчага сатасыз десем, 1,5 сатам деди. Макул, 1,5 алалык дедик. 1,5 алалык дегенде Ош магазинин компания, регистрация болгон компания өзү сатып албайт да. Ошон үчүн юридикалык жана мен берген 4,5 миллион долларды биз болсо ошо 1,5 миллион долларга сатып алдык. Ал туура айтып атат. Кантип мен 4,5 миллионду 1,5 миллионго сатмакмын деп. 4,5 миллион анын акчасы болсо. Дени соо адам эч качан сатпайт. Ошону мага сатып туруп, адан кийин 1 жылдан кийин берки компания сатып унчукпай жүрөбү ушул адам? Ошо 4,5 миллионду аны мен бергем, ал менин акчам. Ал жанагы биздин компанияда болгон магазинди сатып албайсыз деп туруп, биздин болсо финансистер айтты, анда ошо жанагы займды ошо 1,5 сатып алалы деп, ошондой структуризация болгон атайын. Бул финансистердин структуризациясы, бул мындайча мыйзамдуу иш. Буну прокуратура текшерип, далилдеп берген. ГКМБ да далилдеген буну. Анан кийин биз ошону алып жанагы магазиндер бекер бир тыйын бекер берген жок. Урдаганына карабай, мен ошол магазиндердин эсебинен 12 миллион доллар салсам да, дагы үстүнө 1,5 миллион кошуп, 13,5 миллион инвестиция кылдым мен. Анан кийин жанагы операторский компанияда калып калдык. Партнердо иштей баштадык. Анан өзү келди дагы. Сатып алдым деп. Ал операторский компанияда 450 миллион сом карыз. Ошол эле учурда Болот Аматовдун магазиндери өзүп атат, тигиз өзүп атат. Мен айттым, кантип сатып алам сизден десем, эми мени жардам бериңизчи, сиз бабаңыз да, сизге эмне жана айтып аткан, сиз миллиардерсиз да, мага жардам бериңиз деп ыйлап туруп алды. Келип айтып алды. Анан кийин макул эми. Бул кишиге да бир жардам берели деп туруп болсо, биз болсо отуруп, жана 2,5 миллионго сатып алабыз деп операторский компанияны сүйлөштүк. Сүйлөшкөндөн кийин тиги киши айтып атпайбы, мен 2,5 миллион долларга кол коюп бердим деп. Анан мага 1 миллион 400 төлөп коюптур, калган төлөбөй коюптур деп. Бул да жалган. Себеп дегенде 2,5 миллионду биз айттык, кандайча төлөйбүз деп туруп. Бул жанагы 500 миң доллар компания берген карыздын 500 миң доллар. Биз ал карызды гачтетпесек, биз ага карыз болуп турабыз. Биз айттык, ошо 500 миң долларды карызды гачтетебиз. Ошонун ичинен анан сизге начисленный дивидендтер бар. Дивидендтерди гачтетебиз. Разницасы 1,4 миң доллар, 1 миллион 400 миң доллар калат. Ошону сизге төлөп беребиз деп туруп. Ал болсо жана экинчи барак деген, анын баарын өзү жакшы билет. Ал жөн эле бет тырмагыч кылып атат да. Анан кийин апасы, себеп дегенде акционер болгон, апасын ешип келип, тигин ешип келип деп, сделка болуп атат. Анан болуп атканда балдар айтып калды, апасы келди, бу келди деп туруп. Анан мен кирип калдым. Кирип калганда, анан сделка бүттү, анан кийин болсо Болот Жээнбеков ал айтты, апа бата берип коюңуз деп. Кыргызда эч ким сурабайт бата берип коюңуз деп. Бата берип коюк деп айтат. Апасы бата берди, жакшы бата берди. Жаткан жери жайлуу болсун. Апабыздын. Апабыз бата бергенден кийин кыргыз сөзсүз улуу кишиге бир нерсе карматат. Апабызды көргөндө мен апам эстедим да, ал кишиге 200 доллар колуна карматтым. Бата берердин алдында эч ким 200 доллар бербейт. Бата бергенден кийин берет. Бунусу да жалган. Экинчисинде ал болсо ошол жанагы контрактка баарын кол коюп неметкенде, адеп оюн өзгөртүп аткандан кийин мен айттым, Болот байке, биз сүйлөшкөн сөзүбүздү келиңиз видеого тарталы дедим. Себеп дегенде сиз дагы сөз сокатканда мен сизге ошо видеону көрсөтөм деп. Айла кеткенден кийин мунун баардыгы ачык тартылып аткан видео. Ошон үчүн биз жана видеого тартып, мынакей азыр өзүңүздөр да соцсетте көрүп атасыздар. Ал сүйүнүп, жаркырап, адеп бир жаңышат менен кирет. Ошол эле учурда мынакей булардын келтирген зыяны Бакыт Аматов баардыгын ушу Болот Жээнбеков менен агасы менен макулдашып алып туруп иш кылган. Барып туруп жана Көлбаевдин барып туруп Курменте заводунан темир тезектерди алып келет 17 миллион сомго.
келип туруп жана складка түшүрүп коет. Кереги жок темирди. Эсептешип атканда бул айтат 17 миллион сомго темирди мен айттым, эмнеге ал нерсе мен 17 миллионго керек, ангар курабыз деп. А эсептешкенде ошону 10 миллионго бер дейт да. Ошону 10 миллионго бердик. Убытыкты 100 миң доллар, 7 миллион сомду убытыкты компания калтырып. Будан тышкары Семдней деген магазин болгон мына Бишкек шаарыбызда. Бакыт Аматов менен Болот Жээнбеков бизге маалымат койбой, өздөрүнүн немеси менен келишим койгоп алып туруп, ошо Семднейди 451 миллион 400 миңге сатып алышат. İçindeki бардык полка солкаларды биздин комиссия барып, биз билбейбиз мунун баарын. Биздин комиссия барып туруп айтат, буну алган болбойт деп туруп. Анын баарын темир тезектерин баарын алып туруп, кагырап туруп складка түшүрүп коет. А жанагы магазиндерди Бакыт Аматов өзүнө оформить этип алат. А биздин компания буга төлөп берди, каршы болуп калды. Ушундай уурулуучулуктар чыккандан кийин, мисалы өзүңөр карап турасыздарбы ошону? Ага карабай, кой эми. Эл укпасын, мындай уят болот, эптеп бул немеден кыйынчылыктан чыгалы деп туруп, ага карабай тыйын төлөп бердим. Ал кишиге, ал айтып атпайбы, мен тыйын алган жокмун, неме алган жокмун деп туруп. Ал кишиге биз болсо 4 миллион доллардай акча чыгарып бердик. Урдаганынан башка, бүгүнкү күндө Болот Жээнбековго тиешелүү, анын туугандарына тиешелүү 70 объект бар. Себеп дегенде биз компанияга кирип аткан жетекчилерге айтабыз. Силер болсо келип атканда өзүңөрдүн имуществоңорду жазгыла. Себеп дегенде биз бирге иштеп аткандан кийин жетекчи болмойбуз. Силердин имуществоңор көбөйсө, анда биз болсо сөзсүз текшеришибиз керек. Кайсы себептен? Түнүгүнү биздин компанияга иштеп атсаң, кайсы себептен депчи. Бул биздин принциптарыбыз. Ал Бакыт экөө байып атат. А биздин компания 450 миллион сом карызга батып атат. Ага карабай биз болсо ошону алып туруп, алиге чейин ошол карыз менен кутулуп атабыз. Анан кийин тилекке каршы маалымат келип калды. Ушундай журналистке кайрылган экен деп туруп, мага Жаныбек жээним айтып калды. Мен айттым, анда сөзсүз жолугуп, ага түшүндүрүп бергиле деп туруп. Ал журналистке баардык кагаздарды көрсөттү. Кагаздардын баарын небетти. Анан кийин ал журналист айтып атпайбы? Элеман Карымшаков деген журналист экен. Ал айтып атпайбы? Мен мына журналистик расследование кылдым. Эми тиги тарап неметкен жок, мен бу кантип ага жооп берем деп туруп. Элеман Карымшаков сөзсүз жооп бериш керек. Себеп дегенде Болот Аматов менен Болот Жээнбеков менен биригип алып, булар бизден акчаны вымогать этип атат. Дагы айта турган сөздөр көп чыгат. Азыр бул жөнүндө айтпайм. Акчаны вымогать этип атат. Ошол эле Элеманга биз болсо баардык Жаныбек баарын көрсөтсө, ага ынанбай, бир тараптуу көрсөтүп, мен ынандым деп туруп. Ал айтыш керек да, сиз жалган айтканды мен чыгара албайм деп туруп. Биз көрсөткөндөн кийин ал баш тартыш керек болчу. Ошон үчүн мен 100% бүгүнкү күндө парламентте колдоп аткан мыйзамды колдойм. Журналисттер сөзсүз түрдө өзүнүн жасаган ишине биз ишкерлер эле жооп бериш керек. Себеп дегенде ар бир адам жашаганда өзүнүн аты үчүн күрөшүш керек. Анан бирөөдү шылап коюп, бирөөдү мактап коюп, ага жооп бербесе болбойт да. Жоопкерчилик сөзсүз керек. Дагы мен тараптуу жалган сөздөрүнө мен расмий түрдө айтып коеюн. Ошо Болот Жээнбековго биз укуктуу өлкөдө жашап атабыз. Сиз сөзсүз түрдө, мыйзамдуу түрдө жооп бересиз. Биз укук коргоо органдарга кайрылдык. Сиз айткандай сотту бардыгын утулдуңуз. Сиз атайын ушундай пиар компания кылып атасыз. Эптеп, септеп, ошо сотторду коркутуп, бир нерсени өндүрүп алайын деп туруп. Бул вымогательство. Мындайча айтканда рекет дейт муну. Буга сиз сөзсүз, сиз жана журналист буга жооп бересиздер. Мен ишенем буга. Жакында мен угуп калдым, окуп калдым. Биздин президент айткан экен, келтектин эки башы бар деп туруп. Бир депутат сүйлөгөндөн кийин. Мен да эскертип коет элем. Ошо
эч качан унутпай жүрүш керек да. Ушу келтектин эки башы бар да. Бардыгы айткан сөз Болот Жээнбековдуку. Жалган. Тилекке каршы бул киши ушул улгайган жашка келсе да, баягы мошеннический иши, жалганчылыгы, аферисттиги калбаптыр бул кишиники. Баягы магазинге келген товарларды алып берип, ошол жерден кассадан акчаны алып берип, бул кишинин адаты калбаптыр да. Мен мындай эле айтып берсем деп туруп. А иниси азыр болсо СИЗОдо отурат. Биз айттык, ал болсо жана айтып атпайбы, биз бир таластык ийиним бар, жакшы көргөн, ошол аркылуу кайрылдым деп туруп. Таластык ийниси менен кайрылыптыр, ийиним чыкса болот эле деп туруп. Жаныбек айтыптыр. Компания келтирген ущербти төлөсүн. Болот Жээнбеков официалдуу түрдө извинение айтып кечирим сурасын. Адан тышкары соттон жана берген жалган исктерин отзыв кылсын деп туруп. Ага карабай, бул кайра мындайча айтканда жалган жаап атат. Өзгөчө белгилеп кетерим, бул Болот Жээнбековдун жалганчы экенин, патологический жалганчы экенин белгилеп кетерим. Бул прокуратурага арыз жазганда, азыр унчукпапты, арыз жазганда мени коркутуп, кишилерди жиберип, мен ошентип кол койдуруп алган дейт. Бул кагаздар бар. Мен чачым тик турду, мен рекетер болуп кеткенмин го депчи. Ошол арызды прокуратура изилдеди. Мамлекеттик экспертизага берди. Жана айтып аткан, менин колум эмес, ортосунда баракты салып койгон деп туруп. Анын баары нотариально тигилген да. Анда генеральный прокуратура менен мамлекеттик экспертиза жалган чечим чыгарып аткан экен да. Ага ынанбай ГКМБга жазды. ГКМБ дагы текшерди. Аны текшергенде анда ГКМБнын чечими да жалган экен да анда. Мамлекеттик экспертиза да жалган экен да анда. Ошо Болот Жээнбеков аферисттик эле туура экен да. Элден сурагыла. Биз ошол акчаны берип атканда, биздин банкта алып атканда акчаны канчадан бери очередте турганын. Канчадан очередте турганын. Бакыт ийниси келип алып берге, ой, тиги Болот Аматовду неметпей атат, тынчын койбой атат, минтпей атат, антпей атат деп туруп. Акча каршы болуп калды, буга каршы болуп калды деп туруп. Бардыгы жалган экен, чечимдердин баары, соттун чечимдери да жалган экен. Болот Аматтык эле туура экен да. Болот Жээнбековдук эле туура экен да. Мени таң калтырганы, өзгөчө таң калтырганы. Мен бул видеону көргөн эмесмин, мына бүгүн көрдүм. Мен өзгөчө таң калтырган. Кантип бул адамдын ушунчалык жалган айтканга кудурети жетет дегенге мен таң калдым да. Бизден, биз аркылуу, биз берген акчага урдап, байып, ага карабай биз болсо өзүбүзгө дагы ошол урдаган акчалардын боюнубузга жүк кылып, али кече мына эсептешип атабыз. Иштеп атабыз. Ага карабай, Аллага шүгүр эптеп ушуну өткүзүп, тыйын тыпыр алып алдым деп 4 миллион 200 миң доллар алды бизден. Агатын чой дагы бир нерсени талаптанып атат да. Мен алиге чейин өкүнөм, мен ушу Болот Жээнбековдор менен көрүшкөнүмө, алар менен партнер болгонума өкүнөм мен. Айтып атпайбы? Бабанов менен сүйлөшсөм мындай деп туруп. Ал киши менен мындай видеону карасаң, чын эле сүйлөп атыр деп ишенип калат экен да. Ал кишиге бирөөдү жамандаш, бирөөдүн атын жаман айтыш. Ал кишиге ал ойлоп, Болот Жээнбеков ойлоп атса керек, бул жөн эле иш деп. Сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Биздин Кыргызстаныбызда адамдын атын ким болбосун жаман кылса, ал киши жооп бериш керек. Мен колдойм. Сот аркылуубу, укук коргоо орган аркылуубу адамдар жооп бериш керек. Кечирим публично сураш керек. Атына зыян келтирсе чет өлкөдө миллион доллар штраф төлөйт. Ошондой штрафтарды төлөтүш керек. Себеп дегенде мен үчүн жана
өзүнүн атын баалаган бир топ кыргызстандыктар үчүн эң бай нерсе ал байлык менен мүлк эмес, ал ата бабаларыбыздан калган биздин атыбыз. Адам байлык эч нерсе жок бул заманда.